Атка минерди жемелеген Айдаровага Жантаева комментарий берди. Facebook тармагынын активдүү колдонуучусу Аида Жантаева Жогорку Кеңештин депутаты Айдарованын атка минерди кекеткен мамилесин комментарий берди. Эске сала кетсек, Жогорку Кеңештин социалдык саясат комитетинин жыйынында депутат Айгүл Айдарова менен министрдин орун басары Надира Жусупбекова кайым айтыша кетишкен. Эмне деген депутаттарды шайлап алганбыз го, 7 сомдук тамагынан тышкары айына ата-энелер балага деп 80 сомдон жыйнап берип жатабыз го. Бир класста 30-40 окуучу бар, жакшы эле тамак ичип жатышат. Мамлекеттин эле 7 сомун айтпай эле ата-энелердин 70-80 сомун айта жүргүлө. Оптима банкка темселеп барып акча төлөп, кагаз түрүндө чек өткөрөбүз. Класс жетекчиге электрондуу түрдө төлөгөнгө да болбойт экен деп жазган Жантаева. Facebook колдонуучулары пиар үчүн ар нерсени билип-билбей, жедиңби деп жемелей бербей тактап алып анан со болмок деп катуусунга алышууда. Ким билсин, жаңы депутат айымдын биз билбеген кызыктары али алдыга чыгар. Бул жолкусу ага сабак болуп, кийинкисинде ойлонуп, тактап алып туруп жемелер. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Мадумаров өзү билимдүү жан эмеспи, партиясына күчтүү адамдарды топтойт деп ойлогонбуз. Тим более бүтүн Кыргызстандын жогорку кеңешке 6 гана адам өтүп жатканда баары тандалма болуш керек деп үмүт кылганбыз. Анан эле бирөөсү диплому жок, билими болсо орто мектепти бүткөн боюнча токтоп, кийин Москваны чаңытып жүргөн Орозайым болуп чыкты. Мейличи, ар 4-чү депутат аял болуш керек деген норманы аткарам деп Орозайымды кашайып кошуп алды окшойт деп калдык. Масалиев болсо айласы кеткенде Атамбаевге кере коюп, өзүнүн кылдай болуп үзүлөйүн деп турган аброюн бир көз жазымда төгүп алды. Атамбаев айтып мактанчу экен, Исхак Масалиев бийликке жагыныш үчүн балык ташып келип берчү деп. Атамбаевдин ошол сөзүнө ишенбешке айла жок. Эми мынтип бүтүн Кыргызстандын дагы бир айым Айгүл Айдарованын бет пардасы ачылып олтурат. Улакка лапшаларды илбей дейт, өзүнөн чоң аялга атырылып, бул депутаттын жулкунуп сүйлөгөнүн көрүп, базарда жайталашып тытышкан ажан аялдардын элеси көз алдыма келди. Орустар святое место пусто не бывает дегенде парламенттеги Момбековдун орду куру калбаптыр. Болгону бул депутаттын Момбековдун ургачысы экен деп койсо жарашып эле калат. Жогорку Кеңештин депутаты болгондо да аял киши лапшаларды кошуп сүйлөп жаткан уятта. Органда иштеп жүрүп жаргондорду жакшы эле өздөштүрүп алса керек. Эми депутатсың, адамга окшоп маданияттуу сүйлөө деп тыйып кое турган лидер каякта карап отурат. Элге күлчү Мадумаров партиясына кимдерди топтоп алган деп Шамурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Текебаевдин тарапташтары жана саясатчылар Германияга узатышты. Өмүрбек Текебаевди Германияга узатышты. Бул тууралуу социалдык тармактын колдонуучусу Искен Афиджанов жарыялады. Иш-чарага анын парчалаштары, ошондой эле Жогорку Кеңештин мурдагы жана азыркы депутаттары Бакыт Төрөбаев, Жанар Акаев, Эмил Токтошев, Акылбек Түймөнбаев, Каныбек Иманалиев, Исмаил Исаков жана башкалар катышты. Февраль айынын башында Өмүрбек Текебаев Германиядагы кыргыз элчиси болуп дайындалган. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Өмүрбек Текебаев мен элчи болуп кеткени менен саясаттан кеткен жок. Мындай пикирин Кыргызстандын Германиядагы элчиси болуп дайындалган Өмүрбек Текебаев билдирди. Анын айтымында тышкы саясат Кыргызстандын тышкы мамилесин андан ары өнүктүрүү. Айрым адамдар мен элчи болуп кетип жатсам Текебаев саясаттан кетти деп жатышат. Андай эмес. Саясат ички саясат жана тышкы саясат болуп экиге бөлүнөт. Ички саясат талаш татыштар менен чечилсе, тышкы саясат чечилип калган чечимдер. Элчинин милдети эки өлкөнүн мындан аркы мамилесин андан ары өнүктүрүү болуп саналат, деди Өмүрбек Текебаев. Булак аргумент. Эл чындыкты билсин. Атайын комиссия медициналык окуу жайларды текшерип баштады. Саламаттык сактоо министринин Атайын комиссиясы медициналык окуу жайлардын клиникалык базасынын колдонулушуна анализ жүргүзөт. Бул тууралуу ведомствонун маалымат кызматы кабарлады. Аталган комиссия министр Алымкадыр Бейшеналиевдин тапшырмасы менен 21 февраль күнү түзүлгөн. Маалыматка ылайык, комиссия мүчөлөрү 15 мартка чейин медициналык билим берген мекемелерге барып, жеринде клиникалык базанын колдонулушун текшерет. Анын жыйынтыгы тууралуу кошумча маалымат берилери айтылды. Эске салсак, саламаттык сактоо министри Алымкадыр Бейшеналиев Кыргызстанда 17 жеке менчик медициналык окуу жайды жабууну көздөп жатканын, алар талапка жооп бербей турганын айткан. Булак Назар Ньюс. Assalamu alaikum, дорогие друзья. Мы занимаемся лечением любой сложности. Президент Садыр Жапаров Украинанын түштүгүндө болуп жаткан окуяларга өзүнүн эң сонун көз карашын айтыптыр. Мындай адекватный көз карашты башка өлкөлөр калыс болуп айта алышпай жаткан учурда биздин президент азаматтык кылды. Донбасстагы согуш бүгүн эле башталып кеткен жок. Украина бийлиги 8 жылдан бери Минск келишимин аткаруудан баш тартып келишти. Биздин башыбызга 2010-жылы келген убактылуу өкмөт деген канкор бийлик сыяктуу Украина бийлиги да өз элинин канын төгүп келет. 8 жылча 13 миңден ашык эл курман болуптур. Клоун Зеленскийге бул азды кылып жатат. Джо Байдендин
колтугуна кирип алып өз элине кыянаттык кылган ушундай башчылардан Кудай сактасын. Биздин да башыбыздан өткөн мындай акмакчылыктар Путин Донецк, Луганск областтарында жашаган русскоязычный өз элин коргогонго мажбур болду. Алардын суверендүүлүгүн тандап Путин дагы бир жолу тарыхта өтө чоң иш калтырды. Биз мындай акыбалда өз өлкөбүздүн кызыкчылыгын ойлоп иш кылышыбыз керек. Демократия деп европалык шерменделердин сөзүн сүйлөбөй. Президентибиз өтө маданияттуу, эч кимди капа кылбай турган сөз менен бир урушта камыр туруш кылып коюптур. Путин ушундай жолго барышка мажбур болду дегендей билдирүүсү. Президентибиз өз элинин камын жеп, биздин келечегибиз тууралуу ойлонушуна далил боло алды деп Шоомурза Бөрөкулов өзүнүн Facebook баракчасына жазды. Эл чындыкты билсин. Садыр Жапаров Украинанын чыгышында болуп жаткан окуялар боюнча билдирүү жасады. Президент Садыр Жапаров Украинанын чыгышында болуп жаткан окуялар боюнча билдирүү жасады. Бул тууралуу ал социалдык тармактагы баракчасына жарыялады. Мен Украинанын чыгышындагы кырдаалды терең тынчсыздануу менен кабылдап жатам. Кыргыз Республикасы жаңжалды жөнгө салуу боюнча бирден-бир документ болуп саналган. Бириккен Улуттар Уюмунун Коопсуздук кеңешинин колдоосун алган Минск келишиминин негизинде иш алып барууну ар дайым жактап келген. Тилекке каршы анын аткарылбашы азыркы татаал кырдаалга алып келди. Жаралган кырдаалды курмандыктарды болтурбоо үчүн гана жөнгө салуу керек деп эсептейм. Анткени адам өмүрү жер бетиндеги эң баалуу нерсе. Шырчатактымдан ары курчоошуна жол бербөө үчүн кырдаалды жөнгө салууда этияттуулук жана токтоолукту көрсөтүүгө чакырам. Балким бул көп сандагы орус жарандарынын жашаган Донбасс аймактарынын карапайым калкын коргоо үчүн жасалган аргасыз чара болгондур. Мамлекетти таануу ар бир өлкөнүн суверендүү укугу экенин белгилегим келет деп жазды мамлекет башчы. Эл чындыкты билсин. Эл өкүлү Бишкектин 4 районунун кыргызча кылып өзгөртүүнү сунуштады. Депутат Айбек Алтынбеков Бишкек шаарынын мэрине Бишкектин 4 районун тең кыргызча кылып өзгөртүүнү сунуштады. Ал өз сунушун Жогорку кеңештин комитет жыйынында билдирди. Анын айтымында райондордун атын өзгөртүү, аларды кыргыз тилинде угузуу жагын караш керек. Мэр Айбек Жунушалиев бул маселе боюнча азыртан эле сунуштар бар экен, алар тартипке ылайык карала турганын айтты. Биз карап жаткан буйрукка ылайык мыйзам чегинде чечим кабыл алынат деп кошумчалады ал. Эске салсак, азыр Бишкекте 4 административдик районго бөлүнөт. Ленин, 1-май, Октябрь жана Свердлов. Бул ак аргумент. Эл чындыкты билсин. Мурунку Суккөл мейманканасынын ордуна курула турган борбордун эскиздери жарыяланды. Бишкек башкы архитектура мамлекеттик мекемеси мурдагы Суккөл мейманканасынын ордуна курула турган административдик борбордун сынакка түшкөн эскиздерин көрсөттү. Сынак 2021-жылдын 20-декабрында министрлер кабинетинин төрагасы менен болгон жыйындын протоколуна ылайык Суккөл мейманканасынын ордуна курула турган административдик борборго сынак жарыяланган. Сынактын катышуучулары тарабынан 26 долбоор келип түшкөн. Калыстар тобу 3 долбоорду аныкташкан. Бул долбоорлор кароого жөнөтүлүп, анын негизинде сынактын жеңүүчүсү аныкталат. Жеңүүчүгө долбоорду ишке ашыруу укугу берилет. Кошумчалай кетсек, бул 3 долбоордун тең авторлору 500 000 сомдон алышат. Дагы 2 долбоор кызыктыруучу сыйлыктарга ээ болору белгилүү болду. Булак super.kg. Эл чындыкты билсин. Абдымамбет Сариев Мадумаров ызычуу салса, бийликтегилер тоготпой жатат. Эки тарап терең ойлонуп бир акылга келсе жакшы болмок деп Назарньюс маалымат агенттигине жазуучу Абдымамбет Сариев. Мамлекеттин кызыкчылыгы үчүн мамлекет башчынын оппозициянын өкүлүнө чейин бириге алышабы? Бириксе болмок. Анткени абал оорлошо баштады. Каарданган тажик, талип, батыш акышы, славяндар тиреше баштады. Мадумаров ызычуу салса, бийликтегилер тоготпой жатат. Мамлекет үчүн бардык тарыныш тарткы ташта биригүүгө ким биринчи кадам ташташы керек? Эки тарап терең ойлонуп бир акылга келсе жакшы болмок. Кадам таштаса, экинчиси тескери басса, кайра кырдаал күчөйт. Мындай учурда элге эле кыйын болот. Буларга эч нерсе болбойт. Булак Назарньюс. Эл чындыкты билсин.